Акчанын тез көбөйтүүнүн жолдору. Мен билгенден бул тобокелчилиги жок, ыңгайлуу, шарттуу, бул банктык сактык салымга депозит ачууга салсаңар туура болот. Экинчиси бул кыймылсыз мүлккө, жер тилкесине туура талдоонун негизинде салсаңыздар болот. Бул инвестиция кылсаңыздар мындан да киреше түшөт. Үчүнчүсү ар бир өзү кесипкөйдүн ээси ошол кесиптин алкагында өзүнүн ишине акча салып иштетсе болот. Себеп деген ал жактан ишенимдүү жана көзөмөлдө киреше алса болот. Ал эми тез байыган жөнүндө айтсам, бул акчанын жаратылышында тез байуу бул чанда сейрек кездешүү нерсе. Бизде тилекке каршы элет жеринде жарандарыбыз ар кандай финансылык пирамидаларга алданып, акчасын жоготуулар болуп атат. Буга ишенбеңиздер. Ушул мен билгенден кесипкөй катары айтат элем, 3 ушул жолу акчаны кайра иштетип алсаңыздар болот.